Биринчиден өзүңүздү тааныштырып коесузбу? Тааныштырбадыңыз. Таныштырбадымбы? Тааныштырган жок. Таныштырдымбы? Кана көрөйүнчү. Жакшы брат. Ассалам алейкум. Ооба. Тынч. Таныштырып Фиксацияны көрсөтүп турган ана, факт менен. Мен фиксацияны айттым да. Фиксация барбы? Фиксация менен анан кийин Менде жок да фиксация. Фиксация жок болсо анда кандай? Факт барбы? Сиз кимсиз? Кандай келишим? Кимсиз де? Мен пассажирмин. Пассажир түнкү убакта түшүүгө болбойт да. Түнкү убакта түшүүгө болбойт. Машина түшүүгө болбойт. эмне болбойт? Мыйзамда ушундай каралган. Мыйзамда ушундай каралса, Уктай бере турган каралганбы? Кандай дейсиз? мыйзамда ушундай каралса, гана фиксацияны көрсөтүп турганын жазышмаган. Хорошо, жазып. Фиксация мен сага айттым. Фиксация жок менде азырда. Жазып берип атпайм, хорошо, жазып берип атпайм. 10 күндүн ичинде арызданам десең, мен ошонча алып барам фиксация. Болду, хорошо. Жазылган. Туралы? Токтоп чыгарбайсыңар только. Жаз. Мына жумуш убагында уктап атат мыналар. Сотрудниктер. Облгайники. Жумуш убагында уктап атат. Эйдин толду. Мына фиксация полный бар. Демалып отурат. Уктап атат. Кечирип болсун. Менде видео да бар. Демалып отурат. Токтан жери. Удостоверение көрүп коюнчу. Салам алейкум. Салам, эмне себептен? Жумуш убагында уктап атканыңыз үчүн айтып атам. Доказательствоңуз барбы? Бар? Тартып атпайбы? Тартканда туруп атасыңар. Көрсөтүңчү. Демалып отурат. Көрсөтсөм кеч болуп калат анан. Мына спичканы өчүрүп алып тартчы бул. Өчүрбөйм вообще. Неге? Көрүп коюнчу. Сен кимсиң өзү? Кандай кийимсиң? Сизге болбойт. Мен Кыргызстандын жаранымын. Сизди ким тосту? О, сотрудник досту. Ошо менин сүрөөлөрүңүздү чече бербейсизби? Эмне сендер туруп эми камера жакканда сиз деп атасыңар. Мен деле тартып турам. Протоколун жазып бер деп Мен толтурай. Же ошо машина жакка барып турбу. конкретно эле сен напардыгин конкретно октодо турабы? Көрсөт. Камерада турат. Тарсама сен биз кызылда өткөнүбүздү көрсөтпайбы? Мен айтып, Кана фиксация мен арыздаган жерде алып барам. ушул жерден Алып көрсөтпөй. бара албай каласың. Камера болбойт. Туган эмне кылам? Удостоверениени көрсөтүп жазачы. Жок болгон болсо. Спор, болуп калса эмне кылайын? Жүр анда көрөлү. Барып карап кел. Жок. Мен көргөмүн. Жаза берсин. Удостоверениени көрүп коюнчу, удостоверениени. Удостоверение? Ооба. Ким жазып атат? Жок, удостоверение болот, конечно, болбойт деген жокмун. Ким экенин билип алыш керек да. Ошондой жарыраак кылсаңар бираз, камера тартпай мен деле билем. Самат уулу Азамат, а? Код рождения 26-га чейин. Ой, Код рождения эмесби? срок действия. Болду, жаза бергиле. Удостоверение көрсөтүп коесузбу, брат? Жок, мен камерага тарта элекмин биринчиден. Аймуратов Дастан Койчубек 26. Бол. Айылмен ашып болса, үстүнөн арыздансаңыз болот. Мындай кылайбы? Мен сизге дагы бир жолу айттым, барып машинаңызда отуруңуз. Бул менин мыйзам талаптарым. Мен зарыл. Барып отуруң. Отуруп эле жүзөк чакырыңыз, уктап аткан фиксациялар чалынıyor. Мен чакырып берем кыласың. Чакыр. Чакырайлы. Улатты, жүргүнчө. Барып машинаңызга отурасызбы, отурбайсызбы? Иә. Мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Жүзөк чакыр, жүзөк. Машинаңызга барып отурасызбы дейм. Не, зыяны тийип атабы?
болбойт да, мыйзамда Жо болгондо мишайт этти да. Мишайт айтты да, мага Не мишайт этти үч да? суроолорду берип атат. Не мишайт этти да? Үч суроолорду берип атат. Жо жазды Сиз атпаймынбы? да Жазбады. эмес да. Жо жазбады атамбы. Ол Жазды. келип ал нерсени Мен просто токтом чыгарбады атам. Фиксация жок. Мен нормально өттүм. Бери өткөндөн кийин уже жанып атат. Ооба, Красный. мен көрүп турам аны. Сен сурап атасың, мен жай чай. Мен айтам, жай сен эмнеге катуу келип атасың деп атам. Тура светофордон да сүрөт этпей Катуу атасың. келсем радарыңар болсо Жок, ага дагы мен сага айтып жазып атам. бер. Ага дагы жазып Мен бер. токтоттум да, ошон үчүн токтотуп мен сени текшерип, может мен мына ишимде тура, может мас адамдыр. Мен карап Жо турам, мен мас эмесмин, мен нормально келип Ушунда атам. мен светофор карасам, кызыл сен жанып Жо, чыктың. ошондо эмне болду? Жазасыңарбы? Мен еще катуу келип атасың. Жазасыңарбы ошондо азыр? Мен жазам да. Жаз. Фиксация жок. Азамат. Облга екен. Эмек байке. Ке досум бар машинага отур деме. Жо мишайт эткен жок да турабы? Мишайт айтты. Не кылып мишайт этти? Көрсөң эле мындай Өзүм мындай да. болуп атат да. По закону мен машинада отурушум керек. Ооба. Бери түш деп Мен атасыңар бардым ғой. турабы? Жо бери Мен түш. жазып коеюн дедим. Эми сага эмне Жо, мен алдымда жазыш керек караңгы да, жерде тура. жазыла албайм да. Мен алдымда жазыш керек. Тура туруш мен апарып, мен сага бардым. Бирок караңгы жерде бул жаза албайм да мен. Болду, хорошо. Жаза. Жетекчилигине кайрыга кайрмабыз. Ке мага кайрыласың, апке. Жазар, жазар. Мындай болбойт. Жаза бер турган, хорошо, жаза бер атпаймын. Неге тоздың? Кызылға деп тозды? Мен кызылдан мен өткөндөн кийин уже маргайдеп баштады ошол жерге келгенде. Мен 2 saat тұрғанбыз да. Напарник жүзінде. Досым. Айдам аласың. Өзгөндөн болом ошол жерден да. Өзгөндөн да. Мен мына шайлда мына тұрсам. Doğru tartışıp böyle türtür. Жо, тартышканда кандай болуп калат эми бул жагы? Ол эре Дүріп қоғам. Мына фарз етмесін. ертең өрмекке сен көрөсүң аны да. Ассаламу алейкум. Жогоруда сиздер көргөн видеого өзүмдүн пикиримди билдирип кетпесем болбойт. Жол эреженин 5 чекит, 3 чекит пунктуна ылайык мындай деп жазылган. Орусча кап этпейсиздер. Пассажирам запрещается выходить из автомобиля вместе с водителем при остановке транспортного средства, регулировщиками или сотрудниками органов внутренних дел в темное время суток с целью оспаривания исключительно возможных неправомерных действий сотрудника. При этом пассажиры не должны препятствовать сотруднику милиции исполнять свои функциональные обязанности. Башкача айтканда, жүргүнчүлөр айдоочуну эгерде милиция кызматкерлери же ГАИ кызматкерлери түнкү убакытта токтотсо, айдоочу менен бирге чыгып, милиция кызматкерлеринин жумушуна, кызматына жолтоо болбош керек деп жазылган. Ошону менен эле биргеликте кызматкерлердин өздөрүнүн буйругуна ылайык, тактап айтканда 1284 буйругунун 20-бөлүмүнүн 167 пунктуна ылайык мындай деп жазылган. В процессе проверки документов сотрудник ОБД должен выбирать безопасную дистанцию между собой и водителем, не поворачиваться к нему спиной и вести наблюдение за лицами, находящимися в транспортном средстве или рядом с ним. Другие сотрудники ОВД, ең негизгиси, находящиеся в составе наряда, должны занимать положение, позволяющее обеспечивать взаимную страховку. А иш жүзүндө кандай болду? Бул айдоочуну кызматкер токтоткондо, нарядда болгон экинчи кызматкер унаада уктап жаткан. Иман отурат да. Уктап атат. Кечирип болсун. Менде видеодо бар. Иман отурат да.